BBC дүрбүсүндөгү подкастын угуп жатасыз. Мен Венера Осмокеева. Өткөн жылы Кыргызстандагы мыйзамсыз курулган жерлерди мыйзамдаштыруу маселеси актуалдуу темалардын бири болду. Трансформациялоо айрыкча Чүй, Сокулук жана Аламүдүн районунда курч болуп турду. Учурда ал кантип жатат? Кененирээк токтолоюн. Бакыт Калманбетовдун Аламүдүн районуна караштуу Өскөн Ордо жаңы конушунда жашаганына 10 жылдан өтүп калды. Ошол убакыттан бери ал 4 сотка жер тилкеси үчүн кызыл китеп ала албай келген. Үй жайы тургузулуп, электр энергиясы киргизилгени менен тиешелүү документтери жок болгондуктан көптөгөн социалдык мүмкүнчүлүктөр чектелген. Тургундар мектеп, бала бакча үчүн маалымга каталууда, доктурга көрүнүүдө, шайлоодо добуш берүүдө өтө көп тоскоолдуктарга туш болуп келген. Учурда иш оңунан чыгып, конуш тургундары кубанып турган чагы дейт ал. Разы барыч той берип биз кызыл кете алганбыз, 7-8 ай болуп кетти алганбызда. Кийинки кошуналар саат алып атат да, Кудай буйрса алып башташты да. Расмийлердин айтымында трансформация иши башталганда район боюнча жалпы 12.500 жакын арыз келип түшкөн. Алардын 9.000 жакыны коомдук билдирүүдөн өтүп, 7.000 жакын арыз боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынды. 7.000 кишинин ичинен 5.000 колуна кызыл китептерин алды. Частный расписка менен сатып алышып, анан кийин жердин анын ээлери ал распискаларды тааныбайбыз деп жеке адамдардын ортосунда болуп аткан талаш тартыштардын негизги маселе ошол, көйгөйлөрчү. Биз эми Аламүдүн району боюнча апрель айына чейин жыйынтыкка бүтөбүз деген план койгонбуз, ошол план менен жетип атабыз. Деди Аламүдүн районунун акиминин орун басары Өмүрбек Тейтелиев. Чүй облусунда жер тилкелерин трансформациялоодо көйгөйлүү маселе жараткан аймактардын дагы бири Сокулук району. Активист Мирбек Осмонов бул аймакта Ак Ордо 3 жаңы конушунун тургуну. Ал конуш негизделгенден тартып жер тилкелерин мыйзамдаштырууну, аймактын социалдык маселелерин чечип берүүнү талап кылып чуркап жүргөндөрдүн бири. Аракетинин акыбети кайтып, ал жакында эле жер тилкесине ээлик кылган мамлекеттик актыны колуна алды. Эки этапка бөлгөн да. Биринчиси салынып калган үйлөргө кызыл китепти берүү, экинчиси фундамент курулуп калгандарга деген. Ал эми пустой участок болуп тургандарга азыр баштала элек, аларга бериле элек. Район акими Ильяс Ташкуловдун айтымында Сокулук районунда 19 айлы өкмөт жана 1 шаар бар. Шопоков шаарын жана 1 айлы өкмөттү эске албаганда 18 айлы өкмөттө жер тилкелерин мыйзамдаштыруу иштери жүрүп жатат. Сокулук району боюнча аларга 24.000 жакын арыз түшкөн. Комиссия аларды карап 14.516 арыз боюнча оң баасын берген. Анан бул жерде аресттеги турган жерлер ошол мезгилде 400 гектарга жакын болчу, азыр 60 гектар жер арестте турат. Ал аресттен чыгарууга жолдор жүрүп атат, ал чечилсе баары алат. Анан жана красный линия дегендер бар, электр энергиянын астына түшкөн калгандар, Мүрзөнүн жанына түшкөн калган, темир жолдун жанына түшкөн калгандар бар. Булардын чечилүү жолдорун аракет көрүлүп атат. 2022 жылдын апрелинде мамлекет башчы Садыр Жапаров жер укуктук маселелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Анын негизинде өлкө жарандары мыйзамсыз курулган жерлерди мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк алган.